жана старттык кычкырык жаңырап отурат. Талас командасы курамында. Бул жерде Алай командасы есеп сандарын ачты. 2 мүнөт өткөрбөй мына ошентип Алай командасы есеп сандарын ачууга үлгүрдү. Алат бүгүн чыныгы сыноо болот өңдү жана Талас командасы чабуулда алыскы бурчка пас. Мыкты пас оң капталга сок узатыш керек. Кантип кирбей калды бул жерден. Кыяс Саякбаев оюн таласына чыккан экен. Турсунов жана Талас командасы сок бар бул жерден. Жана гол. Талас командасы ушундай коргонуу экинчи таймда өтө активдүү оюнду өткөрүп жатты эле. Жыйынтыгында Талас командасы есеп сандарын теңеди. Алай Талас 1-1. Жоготуу бар Данияр уулу Дөөлөткелдиевке. Жана Төрөбек оюн эки тарапка тең ачылууда. Чабуул менен чабуул Данияр уулу бош калгандарда жана гол. Талас командасы бул ылдам чабуулга азыр. Коргонууга жетишпей калышты. Жана Талас 3-2 чабуулда. Чыгарып берүү бар жана гол. Рамис Мукушбеков. Ошентип Талас кайрадан есеп сандарын теңөөгө жетишти. Экинчи голдун автору Талас командасынын оңчу голу Майрамбек бул жерде Калдыбай Акматовду жазып өттү. Алыскы бурчка сок узатууга Данияр уулу. Өзү сок узатты жана гол. Данияр уулу Абдрахим. Бул жерде голду Данияр уулу Абдрахим быйылкы сезондо мына оор жаракатынан кийин эмиден гана толук топ жоготуу. Арстанбек Турсунов бүгүн мындай абалдарда албетте 4-2 айланды. 6 мүнөт 48 секунд убакыт бар жана каталарга көбүрөөк жол берди. Салимбаев, Мамбеталиев сок узатат бул жерде коргоочуларга. Исабековго пас, Азамат бош калган дарбаза жана гол. Саламат Мамбеталиевден есеп сандары 6-2 болду. Убакыт бар. Толугу менен курамды алмаштырууда. Талас команда. Мамбеталиевке пас, Саламат бош калган дарбаза. Алимов сок бар жана Акматов сок жана гол. Калдыбай Акматов дагы 7-чи голду киргизе алды. Талас командасы экинчи бөлүккө ышкырык жаңырды. Бул гол эсепке алынбайт. Ошентип Алай командасы Таласты 7-2 эсебинде жеңип алды. Жана Дастан Алымжанов сактоочулар ойногон жок. Сиздер менен Адилет Керимбеков болдум.